аға ежекелер, бүгін Алтын Тұрған Майыр атындағы Терексу орта мектебінің 2 классын ата-енелерге оқушының баштарында ата-енелерімізде балдарымыз жағымды маңай менен қосылышты. Can kuyarım mağan, sen suyarım apam, barasılım apan ağımsın, bağbanımsın atan, zor baktımsın atan, korgonumsun ata, çırağımsın. Daima sen menen maqtanamın apa. Men seni Mekke'ge al baramın apa. Deyişko sen barda tört tarafın bulağımsın ata. Bir aytkan sözüngü şattanamın ata. Bergen mağan, köngül bölgön mağan, Huday bergen mağan, ay günümsün, kamkorlarımdan, kubat berer mağan, atam menen apam, baylığımsız apam. Sizlerge alınmalar direkt rahatsızlık bildiren, sizlerimle görüşüp, Allah Teala'dan nimetleri çok Kırgız Respublikasının emgek singirgen ardagер mugalimi, Батыр Мадаминов ағайымыздың иштеп чыккан энелер мектебине кош келдиңиз. Ағайдын автордук программасы бир канчалаган жылдар мурун иштеп жаткан. Азыркы учурда республиканын баардык аймактарында ағайдын эмгектери жайылууда. Бүгүнкү чогулушубуздун биринчи маселесине ағайдын ата-энелер сиздер үчүн деген китебинин негизинде баланы эмгекке тарбиялоо жана тарбиялоонун негизги максаттары жөнүндө, багыттары жөнүндө сиздер менен ой бөлүшөбүз. Баарыңыздан бул китабы окушсаңыздар, күндүн нурун чагылдырып сиздерге, күндүн нуру ааламга тегиз чачат. Күндүн нуру жарык берет, мээримин берет, жылуулугун берет. Күндөй нурундай сиздердин жүзүңүздөрдө дайыма жылуулуктар кетпесин. Жүрөгүңүздөрдө дайыма жылуу сөздөр, мээримдүүлүк кетпесин. Мен сиздерге ишенем. Жылуу сөздөрүңүздөр менен, мээримдүүлүгүңүздөр менен, жөнөкөйлүгүңүздөр менен балдарыңыздарды эң жоғары деңгейде тарбиялайт деп ишеничтейм. Ошол менен бирге мен көптөн бери ойлонуп, бул тарбиялоо менен чогулушту көптөн бери бир жана 2 жылдан бери ойлонуп ушундай ағайдын методикалык китептерин окуп, анча-мынча программаларын окуп чыккандан ушундай идеяга келип отурам. Мына жерде мектеп, мугалим, окуучу, ата-эне дегенди түзүп чыктым. Эмне десеңиздер, бул жерде мектеп, мугалим, ата-эне чындырчак экен. Эгерде ушул бир чындырчагы түзүлсө, тарбия, билим өзгөрүлөт. Биринчисин алсак эле мектеп жок болсо, мектепте окуй турган шарттары жок болсо, балага бериле турган билимдер да жок болсо, мектепте